Дыйкандар элементарный нерселерди кылып атат. Именно мондой боло турган жерлерде клубника жакшы өспөйт. Мындай бойлы түз жерлерде клубника жакшы өсөт. Эмне себептен? Бүт эле мындай 90-95% десек деле болот го. Кыргызча кылып атат да. Азыр биогумусту мындай эмени кыкты жөн эле ээлеп туруп, ээлеп койсоң биогумуска окшош көрүнүп калат да. Анын өзүнүн технологиясы бар, ферментациядан өтөт, ичинде уруктар бар, ал нерселерди өлтүрүш керек. 7 көчөт, ар бири 350-400 граммга чейин мындай суу ичти деген нерсе болот да. Азыр баа түшүп кетпеди рынокто дагычы. Анан ошо именно кыргызча кылып аткандар кыйналышы мүмкүн. Бирок ал нерселер ал адамдар рыноктон чыгып кетет да, мындай акырынчы. Өсүмдүк жерден тамактанбай, наоборот, өсүмдүк өзүндө болгон тамакты жерге айдап калат да. Бир жылы урожай аябай көп болот, баа жок. Экинчи жылы үшүк алып кетет, вообще абрикос өрүк өзү жок. 50% ийгилигибиз көчөтүбүз жакшы болсо, сапаттуу болсо, калган нерселерин, агротехникасын, питаниясын, защитасын, ар бир жумушту өз убагында кыла турган болсок, уже иншалла ийгиликке жетебиз. Саламатсыздарбы, биздин Мөмө YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бул жакта балыкчы шаары, көлгө келатканда мына ушул чоң жолдон сиздер көлдү бойлой кетесиздер. Ал эми ошонун жээгинде кетип баратканда ушундай бир сонун өсүп турган бак дарактар, айтор баардыгы бар, өрүк зары бар, алмасы бар, иши кылып көп нерсени тапсаңыздар болот. Булар кимдики, кандай өстүрүшөт, качантан бери кандай жумуштарды алып барат, деги эле бул жак тууралуу кызыктуу маалыматтарды билгиңиздер келсе, ушул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Бүгүн биз ушул жерде турган жаш жигит Нурсултанга саламдашканы келдик. Assalamu alaikum, кош келипсиздер. Иштериң кандай, жакшыбы? Жакшы, буйрса. Нурсултан, өзүңдүн ушул ишмердүүлүгүң тууралуу кыскача айта кетсең. Биз бул Казыбек Агро дыйкан чарбасы. Бул чарба түптөлгөнүнө бир 6-7 жыл, 7-чи жыл уже иш жүрүп атат. Бизде азыр основном слива, абрикос, алма, кулпунай, клубника өстүрөбүз. Анан бул өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай көлдүн жээги Саргамыш айылында. Мен өзүм азыр 19 жаштамын. Анан 2021ден бери мен өзүмдү мындай кандай айтсам, именно клубника тармагында ошол тармакты алып кетейин деген мен максатым. Биздин миссия ошол да, именно клубника тармак. Бирок бул жак менен дагы иштейбиз, бакты карап, бул жакта полностью. Анан биз 2019 уже клубниканы баштаганыбызга бир 4 жылдын жүзү болуп калды. Ошол 4 жылдан бери ушу байкелерибиз жардам берип, аз жерден баштап 5 соттук теплицадан баштап, анан Европадан көчөт заказ кылып, открытый грунтка 10 соттукка тигип, анан жарым гектарга көбөйтүп, бизде тиги балыкчы аябай мындай кыштан чыгуу, бизде кар жок да, анан шамал кыштан үшүп калуу, ушу бизде жарым гектарга чейин үшүтүп алган учурлар болгон да. Анан ошондон бери биз изденип, окуп баштаганбыз. Кыргызстанда билген адамдардан сурап, алардан илим алып, анан ал нерсе менен эле мындай токтоп калбастан, бизде мындай бир учур болгон мендечи. Мен уже бардыгын эле билип алдым окшойт депчи. Бирок андай болбойт экен. Антсек биз аябай мындай жаңылышып калат экенбиз да. Биз ошол казактардан кымбат курстарды, ушу байкелерибиздин жардамы менен казактардан, итальянцтардан, украинцтерден, орустардан, түрктөрдөн сабак алып атабыз. Азыр дагы түрктөрдөн онлайн бизде мен өзүм окуйм. Мен ойлойм, Кудай буйруса, бул тармакты эң мындай айыл чарба тармагын эң алдыңкы чоң масштабка чыгарабыз депчи. Мисалы, чоң проблемалар болот экен, ал проблемаларды мындай акча менен да чече албаган нерселер болот экен да, илим абдан маанилүү экен бул жактачы. Анан биз ошо түшүнүп, семинарларга, форумдарга, не только ушул клубника, айыл чарба деп эле ушул бизнести дагы чоң мындай масштабка алып чыгып кетиш үчүн башка дагы форум, башка тармактарга дагы барып, көрүп, окуп атабыз да. Кара өрүк азыркы учурда гүлдөп калган экен. Гүлдөйүн атат, буйруса. Канча гектар жерге эгилген, ошол тууралуу айта кетсең. Бул слива болсо 2 гектарда эгилген. Слива өзү. Азыр байкашымча тамчылатып сугаруу иштери жүрүп жаткан экен. Суулар жүрүп атат, ооба, бир сугарганда канча тонна суу кетет? Жалпы бир суарылганда эсеп менен. Бизде 3 картага бөлүнгөн. Например,
13-14 гектар болсо, ошол 14 гектар 3 картага бөлүнгөн. 4-5 гектар сразу бир сугарылат. Ошо сугарылганда бир 250-300 кубка чейин суу кетет. 2 күндө бир сугарабыз, 3 күндө бир болуп калат погодага жараша. Анан бизде жерде мындай дренаж система аябай жакшы да, жер кумдуу, бат эле кургап, бат эле ылдый түшүп кетет. Анан ошого биз бат-баттан сугарып турабыз. Бир влажностьты кармайбыз да. Өзү негизи мындай нерсе да. Көп мындай сугаруу деген нерсе бар, бирок бир нымдуулукту кармаш керек да. Недолив же болбосо перелив деген нерсени өсүмдүк такыр жакшы көрбөйт ал нерсеничи. Силер ошондо азыр канча пайыздык мындай нымдуулукту кармайсыңар жерде? 70, 60-70. Бул ошол бак даракка ылайыктуу болгон. Бак негизи эле бардык өсүмдүктөргө 60-70% нымдуулукту кармасак эң сонун. Бирок түшүм берип аткан учурда дагы нымдуулукту көбүрөөк, чтобы жанагы суу керек да. Мөмө плод бышайын деп калган учурда 80%га чейин нымдуулукту карайбыз. Кармайбыз да биз. Бул абрикостор, красношоки деген сорт. Анан негизи эле мындай болуп атат, азыр көлдө ошо абрикос менен иштөө бир аз сбыт жагынан кыйын болуп атат, уже мына короо болуп калыптыр абрикостор. Гүлдөп бүтүп калды. Ар бир жумушун өз убагында кылып, например, мындай болгондо жыл сайын эмеде негизи эле Кыргызстан боюнча башка аймактарда деле, Казакстанда деле возвратный заморозки, мөндүр деген проблемалар бар да. Анан бир жылы урожай аябай көп болот, баа жок. Экинчи жылы үшүк алып кетет, вообще абрикос өрүк өзү жок. Үчүнчү жылы мөндүр урат, дагы баа жок да. Анан бизде ошо красношоки деген абрикос бир аз бизде буну мындай перспективасы бир аз азыраак болуп атат да, абрикос менен иштөөнүнчү. Иштесе болот, көрөбүз, 1-2 жыл көрөбүз, бирок эгерде бул жакшы өзүн алып кете албаса, буну алмаштырабыз да, башка эле нерсе тигебиз бунун ордуначы. Мисалы, өсүмдүктүн өзүнүн физиологиясы бар, кандай иштейт. Анан өзүнүн агротехникасы бар. Жанагы суунун жердин анализи биз өзүбүз да видеолор чыгарбадык TikTok'очу. Башка бирөөлөр дагы мындай против болгондор да болду да, суунун анализин бербей эле болот, жердин анализин бербей берсеңер бишектен эле бергиле депчи. Например, основной клубникага керектүү 18, 19, 20 элемент болсо, ошол элементти эмне үчүн алыш керек? Ар бир элемент өсүмдүктүн органы бар да, органдар көп да. Ошол ар кандай нерсени өстүрөт да алчы. Не только мисалы азот бар, жана макро, мезо, микроэлементтер бар да, өзүнүн ролу бар. Анан могу кумдуу жерде өспөйт дегендерге бул өзүнүн агротехникасы бар да бунучу. Агротехникасы кандай иштеш керек, кумдуу жерде эмне кылыш керек. Грядканы көрдүңөр да, жакшы түшкөн, эки жагы теңчи. Мисалы, жер мондой боло турган болсо, именно мондой боло турган жерлерде клубника жакшы өспөйт. Мындай бойлой түз жерлерде клубника жакшы өсөт. Эмне себептен? Потому что именно мондой жерлерге, мындай терең болгон жерлерге суу чогулат да. Суу чогулганда эмне болот? Ал жерде влажность көп болот, кислород чыгып кетет. Суу көп болгондо жерден кислород чыгып кетет. Чыгып кеткен учурда өсүмдүктүн тамыры өлөт, иммунитет аябай слабый болот да. Кышында каар жок. Анан шамал, ошого 25, бул дагы бир аз чөгүшү мүмкүн, 20 сантиметрге чейинчи. Бул бизге эң сонун да. Бир аз еще бийигирээк болуп калды деп да эме болуп атам, бирок сонун болот буюрса. Эми бул кыштан жакшы чыгарыш керек. Кышка өсүмдүктүн өзүн жакшы дайындаш керек. Сухой вещество, сахар өсүмдүк өзүнө алыш керек. Анан жакшы бир 2 кабат агроспан менен жакшы жаба турган болсок, 2 кабат жабыш керек. 2 кабат. Именно бизде мына Балык аймагында. Ысык көл району. Могул жер кургак болгондо градообразовательди жана грядканы жасап алып туруп эле тигип туруп, анан тиккенден кийин сугарып атпайбы? Тиккенден кийин сугаргандан кийин могу жер отуруп калат да. Чөгүп кетет. Тиккенге чейин могул жерди жакшы отургузуп алып, сугарып, былчылдатып. Анан мисалы фумигация дейт. Бизде фумигация кылганга препараттардын разрешениясы да жок бизде Кыргызстандачы, Средний Азиядачы. Анан более мындай широкий спектрди алган фунгицидтер менен ооруларга, грибковый ооруларга каршы жакшы обработка кылып, анан өсүмдүктү клубниканын тигердин астында клубниканын өзүн дагы жакшы ошо дарыларга малып, ооруларга каршычы. Тиккенден кийин дагы ар бир ооруларга мисалы препараттардын өздөрүнүн действий веществолору болот. Ар бир ооруга ар кандай болот. Ошолорго жараша өзүнүн обработкалары болот, зыянкечтери болот. Алдын ала бардык нерсени алдын ала кыла турган.
мисалы мындай да 50% мындай десек бизге ошолор үйрөткөн 50% ийгилигибиз көчөтүбүз жакшы болсо, сапаттуу болсо, калган нерселерин, агротехникасын, питаниясын, защитасын, ар бир жумушту өз убагында кыла турган болсок, уже иншалла ийгиликке жетебиз. Анан бизде мындай погодный рисктер дагы бар. Мөндүр, Катуу жамгыр, шамал. катуу жамгыр, шамал, возвратный заморозки, ошол рисктерди алдын ала. Мисалы ар бирибизде календар болсо, мисалы быйыл баштап атабыз да. 15 апрель мен жерди даярдадым, 16 апрель мону бердим, 17 апрель мындай болдум. Каждый день температураны карасак, мисалы бүгүн мондой болду, влажность мындай болду, температура түнкүсү күндүзгү ушундай болду депчи. Анан ошол нерселердин бардыгын учет этсек, сонун эле болот. Биздин дыйкандар ошол нерсени кылабы? Жазабы ошолор? Мындай экен. Ушул жумушту алып кетем. Негизи эле мындай жашоодо кандай десем, көп окуган, көп изилденген, чоң максаты бар адамдар ал нерсени кылат экен. Мисалы бир жумушту баштап, ошол нерсенин майын чыгарам дегендер ал нерселерди кылат экен да. Анан жана кыргызча мисалы азыр баа түшүп кетпеди рынокто дагычы. Анан ошо именно кыргызча кылып аткандар кыйналышы мүмкүн. Бирок ал нерселер ал адамдар рыноктон чыгып кетет да, мында акырынчы клубника болду өстүрбөйбүз, болбойт экен деп чыгып кете берет. Бирок бул нерсе болот. Дүйнө жүзү канча миллиард тонна клубника өндүрүлөт. Анан Кыргызстан кичине бир аз жерде эле туруп, эң биринчи жакшы сапат чыгара турган болсок, даамы, вкусу, качествосы, транспортун, лёгкость, упаковканы жакшы кылып туруп, жакшы мына маркетинг жагын кылып турган чыгарсак, дүйнө жүзүнө спокойно кетет го деп ойлойм, буюрсачы. Мисалы, июль, август айларында по средний СНГда вообще дефицит мөмөчү клубника издеп калышат. Ошол учурга именно клубника ушу тоол аймактарда, ушу көлдө сонун чыгат да. Ошол учурда өзүбүз бааны коюп рынокко жакшы сапатты ала турган болсок, эң сонун эле. Ошого бизге НС сорттор керек негизичи. Анан тиги мөндүргө мисалы айтайын, затеняющий сеткалар бар, градобойный сеткалар бар, ошолорду койсок, өз негизи келечек туннель. Бул теплица эмес, туннель. Теплица деген башка. Мисалы теплица кандай болот? Ал ичинде полностью условия түзүлгөндөн кийин ал жерде CO2, кислород, мисалы күн жетпей атса атайын световой лампаларды коюп, температура, мисалы отоплениялар коюлгандан кийин бүт теплица деп аталат да, условия түзүлгөндөн кийин. А жөнөкөй эле мындай парник сыяктуу ал нерсени туннель дейт. Биз ошо келечек ошо туннелде, келечек гидропоникада да. Мисалы жерде укмуш монтип тизелеп жүрүп иштейсиң да. Жумуш аябай көп. Келечекте Кудай буйруса гидропоника ал жерде мисалы азыр жумушчулардын дагы иштөө маянасы да аябай кымбаттап атат. Анан келечек мисалы сөзсүз түрдө гидропоника, малобъемка и туннелдер болот да иншалла. Ал жерде мөндүр согуп кетет, жаан көп чап салат. Мисалы жаан открытый грунтта жаан жаап атканда уже сбор кыла албайсың, иштей албайсың, эч кандайчы жумуштар кыла албайсың. А уже ал жакта иштей бересиң да. Уже бул канча жылдап тажрыйбадан өтүлүп, айтылып келген нерселер да. Мисалы жанагы Европадан келет, анан Россия жака келет, Казакстанга жака келет, анан Кыргызстанга келип атпайбы технологияларчы. Ошол сыяктуу болуп, бизде эле ойлойм бир 5-10 жылдан кийин элдердин баардыгы ошондой нерселерди кылып баштайт депчи. Мисалы бизге А категория келет. Мисалы майдын 5-ине теге турган болсок, биз июлдун 5-10дорунда уже терип баштайбыз. Ошолго жакындап калат. Анан ошо июль, август, сентябрь, октябрь 4 ай. Бизде көлдө 4 ай да. Ноябрга чейин агролокно жаап эми 4 ай деп мындай өсүп клубника мөмө бере турган. Негизи 6 ай бар цикл. Ошонун 4 айы бизде түшүм болот да. Жана дыйкандар мындай каталарда болуп атат да. Могу эмитер бар да, тешиктерчи, могулорчу. Анан бул 1.6, 1.3, 1.2 болуп бөлүнөт. Саатына тамчылайт мына 1 эмитер. Анан дыйкандар болсо 1.6 литр деген сөз. Саатына. Дыйкандар болсо ойлоп атат. Мен жарым саат, мисалы 1.6 болуп атпайбы, жарым саат сугарсам, значит мен ар бир түпкө 500 миллиграммдан суу берет экем депчи. Бирок андай эмес. Мисалы биздики шаг 20дан. Эми каждый эмитердинчи бир погонный метрде бизде 10 эмитер болот. Анан бул 10 эмитер, мисалы бир эмитер 1 минутада 20 миллиграмм тамчыласа, ошо 20 миллиграммды оңго көбөйтөбүз. 200 миллиграммбы биз ар бир, мисалы бир погонный метр 7 көчөт боло турган болсо, мисалы 1 минутада 200 миллиграмм болот да. Анан ошону канча минут сугара турган болсок, мисалы 13-14 минут сугара турган болсок, бир погонный метрге 7 примерно 3,5-4 литр суу тамчыласа, значит
7 көчөт, ар бири 300-350-400 граммга чейин мындай суу ичти деген нерсе болот да. Мисалы дыйкандар элементарный нерселерди кылып айтат. Жанагы суунун жердин анализин эмне үчүн алыш керек? Мисалы суунун өзүндө дагы мисалы жерде азык заттар бар да. Макро, мезо, микроэлементтер бар. Ошол азык заттар суунун өзүндө дагы бар. Жанагы биз айтып аткан азот, фосфор, калий, кальций, магний, цера, молибден, микроэлементтердин баардыгы суунун өзүндө дагы бар. Мисалы анча-мынча жерлерде мындай иси көп да. Иси деген бул туздуулук, электропроводимость. Мисалы клубниканын өзүнүн иси 2. Ал нерсечи. Анан разница осмотрическое давление деп коет. Эгерде жерде жанагы бизде дыйкандар агромагазиндер, агрономдор 5 килограмм 1 тонна чылап берип койду атпайбы? Анан элементарный pH, иси дегенди контроль деген вообще жок да. Дыйкандардачы. Мисалы жерде иси 2ден көбөйүп кеткенде осмотрическое давление разница деп атпайбызбы? Азык зат өсүмдүктүн өзүндө дагы азык зат болот. Бул углерод, крахмал, сахар. Мисалы азык затты дагы алат да. Өсүмдүк жерден тамактанбай, наоборот, өсүмдүк өзүндө болгон тамакты жерге айдап калат да. Эгерде жерде иси, туздуулук көбөйүп кеткен болсо, эгерде туздуулук 1,6, 1,4 өзүнүн нормасында боло турган болсо, значит өсүмдүк жерден азык затты алат да, биз берип аткан минералдарды. Анан сбалансированный питание, мисалы кандай десек, өсүмдүк жанагы 17, 18, 19 элемент болсо, основной. Ошолордун ар биринин өзүнүн мындай ролу бар. Мисалы бирөөсү чаңдашууга, бирөөсү клеткасын өстүрөт, бирөөсү вегетациясын өстүрөт, бирөөсү тамырын өстүрөт, бирөөсү урожайын көбөйтөт, бирөөсү сахарын кылат, бирөөсү транспортабельный кылат. Ошондой ар бир функция керек да. Ошон үчүн өсүмдүккө сбалансированный питание керек клубникагачы. Ошондо бардык эмеси, органдары, бардык тармактары өсүп, клубникабыз мисалы жанагы Европада ушундай урожай алат, анан Кыргызстанда урожай ала албай атат. Кыргызстанда алса болот. Жана биз айтып аткан нерселердин баардыгын өз жумуштарын өз убагында кылып, суунун жердин анализин алып, агротехникасын туура кылып, жумушту өз убагында кылып, защитасын, питаниясын сбалансированный кыла турган болсок, ошондо өсүмдүк өзүнүн потенциалын көрсөтөт да. Нурсултан, анын жанакы капельный лентанын дагы түрлөрү бар. Былтыр көпчүлүгү 10 сантиметрликтерди коюшкан да. Мен билишимче азыр деле коюп атышат. Сөзсүз көбүрөөк суу ичет деп. Быйыл 20 сантиметрликти коюп башташты. Мисалы сен коюп турсуң, дагы башкалар коюп атат. Эмне үчүн 10 эмес 20? Мисалы клубника тамыры бул жерге тигилсе, ушул жерде эле өсөт деп ойлойбуз да. Мисалы могул бугор болуп атпайбы? Клубниканын тамыры полностью могул жака жайылат. Клубника могул жака чейинчи. Анан мисалы тешик могу тамчычы клубниканын өзүнө тамырга тамчыласа да бир аз зыяны бар. Анан 20 сантиметр, 10 сантиметр экөөнүн тең эле айырмасы жок. Бир шланга деле койсо болот, бир капельный лента делечи. Самый главный мына бугорду полностью бир влажностьта кармап кыла турган болсок эң сонун эле болот. Мисалы 20 сантиметр деле жетиштүү. Мисалы жанагы чернозем, мындай нымдуулукту аябай кармаган жерлерге мындай 20 сантиметр, кумдуу жерлерге 10 сантиметр, 20 сантиметр деле болот. Бир деле эме болот. Самый главный бардык нерсени туура перелив кылбай, сууну өз убагында, жерди кургатып ийбей, ашыкча сугарып жибербей, бир нымдуулукту карай турган болсок эң сонун болот да. Жанакы стратегия деп атпайсыңбы? Ооба. Көлдүн стратегиясы бар, чүйдүн, оштун. Ошондо балыкчынын ушул ысык көл районунун стратегиясын эми сен изилдеп чыктың. Кайсыл сортту отургузган атасың? Лайыктуу. Өзү негизи бизге Мальга, Мурана сорту болсо, мындай эң сонун болмок. Более генератив бизде, потому что цикл кыска да. Түшүмдүүлүктү көбүрөөк берген сорттор болсо бизге эң сонун болмок да. Эми азыр ошол сорттор бир аз кечирээк көчөт заказ берип, ошолор болбой калган үчүн биз Альбион сортун заказ бердик, бирок ал деле жаман эмес, ал сорт делечи. Өзүн бир 400 граммга чейин түшүм алсак болот, ушул 4-6 айдын ичиндечи полностью. Анан быйыл берсе, кийинки жылы берсе, мындай эсептеп чыксак жакшы эле болот экен. Анан кийинки жылдан дагы биз көбөйтөбүз. Пландар чоң, Кудай буйрса, иншалла. Бул магистраль труба боюнча болсун. Көпчүлүк мындай ичке трубаларды коюп алып атышат. 50-лүкпү, же андан кичинекейби, 75-тик коюп атышат, 100-дүк коюп атышат. Негизи кандай шартта, кандайларын мындай кылышыбыз керек? Эсептегенде кайсысы туура? 1 гектар жерде эле, 1 гектар жерде
канча миң шаг, мисалы 7000 метр болот. Пленкачы 7000 метр эме болот, погонный метр, 1 гектар жерде. Анан ошол жерге кандай капельный лента коюлду? 10 сантиметрликпи, 20 сантиметрликпи? 1 саатта ошол канча эмиттерди эсептешкенде канча эмиттер бар 1 гектар жердечи. 1 саатта канча тамчылайт? Значит, мончо куб болот экен. Ошого жараша ошол сууну өткөзө ала турган, мисалы бул бир 30-35 кубка чейин өткөзөт, 63-түк турбачы. Мен мисалы жарым гектар 60 сотукка бизге ушул жетиштүү да. Ошону эмиттерди эсептеп, анан биз магистральный трубанын өзүн эсептешибиз керек. Тиякта фильтрди, анан ошого жараша моторлорду да коюштук. Тияктан ошо растворный узел да жасаганбыз. Сбалансированный питание А бак, Б бак, С бак. Мисалы элементтерде да, мисалы сульфаттар менен фосфаттар бири-бирине кошулбайт да. Асадака мындай таш болуп калат ал элементтерди кошкондочу. Ар бир элементти өзүнчө кылып кошуп берип бере турган болсок, өсүмдүгүбүзгө эң сонун болот да. Растворный узел. Бул жакта насостор бар. Бир саатына 25-30 куб өткөзө турган. Анан бул жакта ошо бир 60 сотукка бир тонналык бочкалар деле койсок сонун болот. Биз 200 литрликти койгонбуз, пат-паттан алмаштырып турабыз депчи. Мисалы бир жагына сульфаттар менен фосфаттар бир жагында боло турган болсо, бир жагына нитраттар өзүнчө, бирөөсү болсо гумино фульвоксат органический веществоны бергенге, төртүнчүсү болсо кислота менен иштегенге, суунун pH. Мисалы суунун pH боюнча информация берели. Бул эң элементарный нерсе да. Каждый дыйкан суунун pH-ын түшүрүп бериш керек. Эмне үчүн? Клубниканын pH диапазону 5-5тен 6-5ке чейин. 5-8, 6-2де боло турган болсо, жер дагы, суу дагы идеальный болот. Клубника өзүнүн потенциалын көрсөтөт да. Жердин pH-ын мисалы жердин составына да караш керек. Цера бар, атайын мунка дегендер дагы бар. Анан көбүнчө мындай биз азотный кислота суунун pH-ын түшүрүп жатпайбызбы? Ал учурда да бир какой-то процент түшөт да. Акырынданчы. Бизге ошол нерсе. Анан полностью андай чоң масштабта бизде азыр пока ал уровеньге жете элекпиз да. Азот деле бере бергенде башка элементтердин бардыгын блокировка кылып коет да, азот эле иштейт. Анан ал учурда эмне болот? Ожог болот, корневой ожог болот. Мөмө эрийт. Мөмөнүн сапаты болбойт, даам болбойт, иммунитет слабый болот, вегетациясы кете берет, бирок чоң зыяндары бар да. Мисалы калийди көп бере бер, кальций менен магний жакшы иштебей калат. Ошон үчүн ар бир элементтин өзүнүн нормасы бар, ошого жараша биз иштейбиз да. Бул абдан жакшы система экен. Менимче биздин көрүүчүлөргө дагы пайдалуу болду деген ишеничтемин. Негизи жогоруда берип жаткан элементтердин бардыгы жөн жөрдөн эмес, себеп дегенде ал нерселер жерде керектүү көлөмдө жетишпегендиктен беребиз. Анан аны негизи эле жерлер азыркы учурда көп жерлер жарабай калган. 30 жылдан бери арга бир эле өсүмдүк себиле берген же болбосо. Себеборот сөз кылыш керек да. Анан ошону кантип көтөрүш керек? Мисалы жердин гумусун, жерди кантип семиртүү керек? Мисалы мындай нерсе бар. Жерде анализ чыгарылганда эле көп элементтер недоступный формада болот. Просто аны өсүмдүк клубника өзүнөн кабыл ала албайт да. Жердин органический веществосун, гумусун содержаниясын көтөрүш үчүн бул жанагы К, компост, анан себоборот, мисалы сидераттарды сепсек, горчица, ошол нерселерди себе турган болсок, жердин жана плодородность деген аябай жогорку сапатка өтөт да. Каждый 2 жыл сайын жерди себоборот кылып тура турган болсок, өсүмдүк аябай сонун болот. Ал жерде жанагы грибоктор, оорулар, зыянкечтер дагы канчалык көп өстүрө турган болсок, бир месяцдачы көбөйөт. Анан ошон үчүн ал нерселер керек да. Бул информация аябай көп клубникачы. Мисалы биз алып аткан информация азыр биз мындай кылганбыз ишо. Нур-Султан Агро Консалтинг мындай фермерлерге сервисный компания кылбадыкпы? Анан ал жерге мисалы аз обучение, көлдө көп объемдо тигип аткан, чүйдө, таласта көп объемдо тигип аткандардын бүт бардыгы биз атайын обучающий курс кылып койгонбуз онлайн. Ал жерде ошо полностью клубника боюнча информация, керектүү нерселерин таап беребиз, контакттарын таап беребиз, оптовый бааларды, сопровождение кылып беребиз, 1 жыл консультация. Мисалы эмне чачайын, мынаны берейин деп атам, кандай иштеш керек, могу растворный узелдерди кандай жасаш керек, сбалансированный питание компьютер, ноутбук менен уже иштеп, ар бир өсүмдүктүн физиологиясы кандай иштейт. Мисалы бүт бардык биохимический процесстерди өсүмдүктүн органычы гормондор управлять этет да, аларчы. Мисалы тамыры өсөбү, же болбосо мөмөнүн количествосу же вегетациясы өсөбү. Мисалы ауксин, цитоканин, гиберелин,
апельсин кислота көп нерселер бар да, гормондорчу, мисалы адамда деле бар да ал нерселерчи. Ошол сыяктуу көп информациялар бар. Жер эң маанилүүсү бул гумус, органический вещества. Жердеги биота, микроорганизмдер өсүмдүккө эң керектүүчү. Например, жерде пайдалуусу дагы бар, пайдасызы дагы бар. Жана грибоктор, бактерияларчы. Мисалы, пайдасыз дегенде бул оорулар, патогендер жердеги. Жанагы эң эле клубникада мындай маанилүү болгон эң опасный оорулардын бири бул фитофтороз, фузариоз, антракноз, вертицеллез, бактериоз деген ооруларда зыянкечтер дагы бар. Бирок жанагы пайдалуу микроорганизмдер ошолорду коргоп турат да, өсүмдүктүчү пайдалуу микроорганизмдер жана пайдасыздан коргоп турат. Анан мисалы клубниканы ала турган болсок, клубникага мисалы ар бир элементтин өзүнүн нормасы бар. Анан органический веществодагы гумус эгерде жанагы 3%дан өйдө жогору боло турган болсо, жер эң сонун деп эсептелет да. Негизи гумустун ролу кандай? Органиканын ролу. Мисалы жана кум биогумус бергиле, компост бергиле дейт го. Эгерде жериңер аябай кум боло турган болсо, биогумусту, органиканы, компосту бергенде, бирок ал нерсени берип атканда да аябай мындай чоң маани бериш керек да. Потому что мындай да, азыр биогумусту мындай эмени кыкты жөн эле ээлеп туруп, ээлеп койсоң биогумуска окшош көрүнүп калып атат да. Анын өзүнүн технологиясы бар, ферментациядан өтөт, ичинде уруктар бар, ал нерселерди өлтүрүш керек. Компостун да өз убагында жасаш керек, жакшы кылыпчы технологиясы мененчи. Мисалы анын пайдасы, эгерде жер кум боло турган болсо, кум минералды дагы, нымдуулукту да кармабайт. Биз ошо компост, биогумус берген учурда ал нымдуулукту дагы, анан минералды да кармай турган болот да. Эгерде дагы бир экинчи эмеси, эгерде биздин жерибиз аябай катык, чопо боло турган болсо, органиканы бергенде, жанагы компост, биогумусту бергенде биздин жерибиз жанагы борпоң болот, мындай айткандачы. Борпоң, аэрация жакшы болот, ал жерде кислород жакшы болот. Өсүмдүктүн тамыры дагы дем алат да, кислород аябай маанилүү да. Реклама аябай сонун болду, клубника менен иштегиле. Мисалы, мурун деле абрикос укмуш болот экен, абрикос менен иштегиле деген болгон да. Аябай көп нерселерчи. Мисалы, мына бул жерде ала турган болсок, кыргызча кылбашыбыз керек экен да. Башында абрикос тиккенде деле, мисалы, туура эмес обрезка кылып, анан ошо байкемдер Италиядан итальянцтарды алып келип, агрономдордучу. Анан алар урушуп, обрезканы мындай кылбайт, мындай кылат деп, ошо бизден бакты сопровождение кылып, бизди окуткан ошо итальянцтар болгон да башындачы. Анан бизде мындай болуп атпайбы, дыйкандар алманы тигип койсом эле өзү өсө берет депчи. Бирок каждый, мисалы, отоз чыктыбы, эртең мунун отосун иштетебиз, жаңы эле чыгып баштады. Бул жерде дагы ото чыгат, аны техника менен жүрөбүз, бунун баардыгынчы жерди жумшартып, ар бир обработкасына, мисалы бүгүн обработка болду, зыянкечтерге, ооруларга каршы. Эртең дагы иштейбиз буюрсачы. Нурсултан, анан негизи ар бир эле дыйканчылыкты баштап жаткан инсан четтен мисалы эксперттерди чакыртып, силердикиндей болуп, мисалы Италиядан болобу, Казакстандан болобу, эксперттерди чакырып, алардан мындай түзмө-түз кеңеш ала албайт да. Ооба. Ошон үчүн Кыргызстанда туруп эле жөнөкөй, акчасы жок эле кантип кеңеш алса болот? Кандай булактардан мисалы? Мисалы мындай болуп атат да. Бизде дыйкандар кандай десем, бүт эле мындай 90-95% десек деле болот го. Кыргызча кылып атат да. Тиги байкемдерден кеңеш берип турат да бизгечи, мындай болот депчи. Мындай кылып атат. Алар элдер тигип атат, мен кошунам тигип атат, былтыр акча тапты. Анан клубника бизде жакшы өсөт экен деп эле тигип атат да, акчасын вложение кылыпчы. А кээ бирки адамдар бар. 2-3 жыл бул тармак кандай болот, изилдеп, мисалчы аябай мындай Кыргызстанда ошондой байкелер бар. Биринчи окуйт, илим алат, кандай өсөт, кандай шарттар керек, полностью. Мисалы мындай кылсак болот да, клубникада эң маанилүү стратегия. Биздин аймак кандай? Например, клубникага мындай күндүзгүсү 18-ден 24 градуска чейин боло турган болсо, түнкүсү 12-ден 16 градуска чейин. Эң маанилүүсү түнкү температура. Например, түнкү температура 18 градустан жогору болдубу, уже сапаттуу мөмө алыш аябай кыйын да. Эмнеге дегенде, жанагы күн ысык болгондо, түнкү температура ысык болгондо, мындай гормондор туура эмес иштеп баштайт да, уже башкача обратный иштеп баштайт аларчы. Жанагы бат гүлдөп, кандай десем, бат байлап, бат бышып, мөмөнүн эмеси сапаты да эзиле турган, анан майда да болуп калат да. Эми бул погодный условия ошондой да. Ошого жараша биз стратегияны туура тандашыбыз керек да. Стратегия кандай мисалы? Например,
көлдө башкача стратегия, чүйдө башкача стратегия. Стратегия деген кандай? Мисалы, көчөттөрдүн дагы жана фриголор келип атпайбы? Кассеталар деле бар. Ал канча күндөн кийин түшүмгө кирет ал нерсе. Мисалы, категориялар бар. Б, А минус, А плюс, А2 плюс, WB, мини трей деген аны сүйлөй эле кол да. Мисалы, основном дыйкандар иштеп аткан фриго А категория келип атат. Мисалы, 60-day cultivation деп коет да. 60 күндөн кийин урожай. А плюстан жогору болгондо, мисалы, А плюстан өйдө көчөттөр, мисалы, фриго, клубника 60 күндөн кийин түшүмгө кирет. 60-day cultivation депчи. Эгерде А плюстан жогору боло турган болсо, А категориядагы клубникалар болсо, алар примерно бир 70-75 күндө уже түшүм биринчи, экинчи теримдерди кылып баштайбыз да. Б дагыларчы? Алар уже көп болуп калат, бир 3 айга жакын болуп калат Б категориянчы. Мисалы, всегда биз вегетация менен тамыр, вегетация, рожокто жалбырактын саны бүт биз баланстык кармашыбыз керек да өсүмдүк менен иштегендичи. Эми буюрса быйыл ошо жайында көрөсүз ал нерселердичи. Да, бул жак даярдалды. Эми бул даярдалганын менимче 1 ай мурун эле баштасаңар керек. Кандай процесстер жүрдү? Ошолор тууралуу айтып берсең. Эң биринчи бизде мындай болду. Бизде жер аябай кургак да. Биринчи 2 жолу айдаттык, 2 жолу дискалаттык. Дискалатып жер кургак болуп калды, жер кургап да кетти, грядка жасаганга чейинчи. Анан биз сугардык могул жердечи. Атайын спринклерлер менен сугарып, суу чачып, андан кийин кайра айдатып туруп анан градообразовательди салдык да бул жергечи. Азыр эми тияктан баштап көрөсүз эле. Ошондо канча жол айдалды жер? 3 жол айдалып калды. 3 жол айдалды. Эң биринчи жерди буздурганда кандай трактор менен буздуруш керек өзү негизи? Канчалык чоң, канчалык учу чоң, канчалык терең алса, ошончолук жакшы болот да. Жана грядкада жакшы түшөт. Мисалы, жер нымдуу болуш керек сөзсүз түрдөчү. Мисалы, мындай азыр бир нерсени айтып кетели, тияка баралы. Грядка канчалык түз боло турган болсо, башында дагы, аягында дагы клубниканын өсүсү, жанагы вегетациясы бирдей болот. Түшүмдүүлүк бирдей болот да. Бизде көп дыйкандар мындай элементарный нерселерди кылбай атат да, чынын айткандачы. Эске да албай атат. Эске да албай атат. Мисалы, тиги мындай дейт, ал мындай дейт, ал нерсе иштебейт. Мындай туура эмес информациялар бизде көп болуп кетти да абданчы. Анан азыр ушу ысык көлдө көп объемдо өстүрүп аткан, аз объемдо өстүрүп аткандар деле бардыгы ошол. Биз эч кандай реклама деле кылган эмеспиз башында. Бири-биринен угуп, курс кылганбыз, арзаныраак кылыпчы. 3000 сом, 5000 сом, 10000 сомдук онлайн курс кылып, ал жерде спикерлер бар. Мисалы, 15 майда дагы бир поток курс баштайбыз. Анын баасы 15000 сом болот. Ал жерде агрономдор, өсүмдүктүн физиологиясын жакшы түшүнгөн, защитасын, агромагазиндер, лабораториялар, питомниктер, спикерлер болот да. Көп уже тажрыйбалуу дыйкандар болот башка мамлекеттерден, Турциядан, Россиядан. Ошондой кылып мына дыйкандарга Нурсултан Агром консультация сыяктуу сервисный компания болуп атпайбызбы? Дыйкандарга мындай. Мен ойлойм, буюрса биз жаңы чоң масштабка чыгабыз. Ар бир клубника менен иштейм деген дыйкандар биз аларга проект чийип берип, полностью информация, обучениясын, сопровождениясын кылып беребиз деген. Аз дыйкандар көп нерсени туура эмес кылып атпайбы? Ошого мындай бизге ушул ой келип, ушуну кандай кылсам болот деп, анан ушул нерсени баштадык. Кудай буюрса мындай чоң пайдасын берет деген ойдобуз дыйкандаргачы. Мисалы, мөмөбүз жакшы, качественный бүт агротехниканы туура кыла турган болсок, урожай көп болот. Урожайыбыз качественный боло турган болсо, упаковканы жакшы кылабыз. Мисалы, мен эч кимди жамандабайм. Мисалы, Алишер байке, Бектемир байке, казактар, аларга аябай ыраазымын. Потому что элдерди ойготуп койду. Бул туура тармак. Бул нерсенин перспективасы бар. Бул нерсени алып кетсек болот. Анан ушул баштап уже көп дыйкандар баштады да 1000ден ашык. Анан ошолорго биз туура опыт, уже тажрыйбадан өтүлгөн туура информацияларды берейин деген эле максаттар менен да, Кудай буюрса. Токтобоңуздар, биз өзүбүздү мисалы колледжден баштап окудум да агрономиягачы. Анан 3 жыл окудук ал жерден. Анан ал жерде ага биздин Кыргызстандагы университетти бүткөн, кызыл дипломун бүткөн агайлардын квалификациясын көрүп, уже мындай старый метод менен экстенсивдүү технология менен иштейт экен деп, анан башка жакка да мындай көз бурсак жакшы болот экен. Мисалы, биз мен өзүмдү агрономия, мисалы азыр
бакалавр заочный болсо дагы мен өзүмдү агроном деп эсептебейм, өзүмдү эксперт деп эсептебейм. Биз постоянно эмне болуп атат дүйнөдө, эмне нерселер, кандай нерселер өнүгүп атат, кандай нерсе жаңы нерселер чыгып атат. Ошого мындай умтулуп, ошол нерсени билип атабыз. Кудай буюрса, быйыл да МөМө ассоциациясы ушу дыйкандарды бириктирип, аябай чоң нерсени түзүп койду. Мисалы, эртең Кудай буюрса 3-үндө дагы Казакстанга алдыңкы компанияларга барып, уже более супер интенсивдүү технологияда, гидропоникада, теплицанын дагы эң мындай жаңы поколениеда теплицалар менен өстүргөн компания ушу МөМө ассоциациясынын бизге сонун мүмкүнчүлүктөр берип атат. Ушул менен барабыз. Кудай буюрса, быйыл ошо Турция, Италия, Европага болгон поездкаларга дагы иншалла биз чогуу барып, ушу дыйкандарга өзүбүздүн квалификациябызды көтөрүп, дыйкандарга туура маалымат бергенге всегда даярбыз да иншалла.